Бул көркөм тасмадан алынган үзүндө эмес, эл шайлаган депутаттын жогорку кеңешинин имаратынын 2-кабатынан терезе аркылуу качып бара жаткан учуру Эмил Жамгырчиев ак үйдүн терезесинен ашып качкандай эмне кылмыш кылды экен. Парламентте депутат Эмил Жамгырчиевдин ишмердүүлүгү каралып, анын жосунсуз жоруктары ачыкка чыкты. Былтыр 27 декабрда башкы прокурор Курманбек Сулушев Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сураган. Бул ишти караган депутаттык комиссия 9 январда жабык жыйында аны жоопкерчиликке тартууга макулдук берип, ушул эле күнү Жамгырчиев фракциялашы Нилуфар Алимжанованын иш бөлмөсүнөн 2-кабаттан секирип качып кеткен. Эмил Эриковичтин андай ниети бар экенин дагы мен билбегенмин. Кабинетинен секирип кетти деген маалыматты бир нече убакыттан кийин өзүм жардамчыларымдан уктум. Ушуну айтып коеюн дедим. Бизгече мындай адамгерчиликтүү жактан колдоп, аны түшүнүп, эми пока не доказано, не виновен деп жана комиссияга барган максатыбыз, ниетибиз деле ошол болчу. Материалдарды угайлуу өз көзүбүз менен деп, себеби бул биздин фракциялашыбыз, коллегабыз, андай бир жаман ой деле жок болчу. Кесиптештери Жамгырчиевди парламентке көлөкө түшүрүүдө деп айтышууда. Биздин бардык депутаттарды уят кылып атат да, биздин кесиптешибизчи. Барса Өзбекстан президентине барбай ушунча баргандан кийинчи. Мына биз бул кылмышкер, Кайманаты бар, Салимбай Байбатча деп буну бардыгы билишет. Биз абдан колдоп жүрдүк эле бул Эмил Жамгырчиевдичи. Көрсө туура эмес иш алып барган экен биздин кесиптешибизчи. Ачыгын айтыш керек, урматтуу кесиптештер, жашырбайчы. Оорун жарышса өлү машкара дейт. Анан биз айткан болчубуз ага Эмил Жамгырчиевге, сен кел бияка, келип өзүң эгерде туура эмес болсо туура эмес деп айткын деп. Мына мен лидер фракциянын сөзүн да уктум. Жанар Кубанычтын алдагы таппай атабыз дейт. Эгерде таза болсо келип бул жерге жооп бериш керек болчу. Ал эми шаршемби күнү жогорку кеңеш көпчүлүк добуш менен Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Комиссиянын төрагасы Алишер Эрбаев Эмил Жамгырчиев 2022 жылы Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал Өзбекстандын жараны Салим Абдувалиевден колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп, жолукканын айтты. Депутаттын коңшу өлкөгө жашыруун сапарын атайын кызмат иликтеп, ал жазган каттын мазмуну да белгилүү болгон. Жамгырчиевдин Салимбай Абдувалиевге жазган каты канча барактан турат эле? Почти 10 барактан турат да. Өз колу менен жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргообуз деп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын бардыгын жамандап, ошолорго чара көрүүнү суранып, ошо кишиге барып атат. Бул эмне деген акмактык? Өз сөзүндө Камчыбек Ташиев мыйзамсыз чек арадан өтүү боюнча кыргыз жарандары камалбай турганын белгилеп, Жамгырчиевге качууга негиз жоктугун айтты. Бул кылмыштар өтө эле оор кылмыштардын катарына кирбейт. Керек болсо бул преступление небольшой тяжести деп коет. Бул кылмыштар менен биз өзүбүздүн граждандарды эч качан камаган эмеспиз. Бир дагы факты жок. Эмени мыйзамсыз чек араны өткөндүгү үчүн өзүбүздүн граждандарды камаган. Камабайбыз биз буларды. Жөнүнө тергөө жүргүзөбүз, сотко жөнөтөбүз, соттон же штраф алат, же пробация алат, ошо менен чыгып кетишет. Эч кандай маселе жок бул жерде. Азыр да качып жүрөт бир жакта. Качпай эле келсин, бүгүн эле келсин ошол следствиеге. Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткөзүп беребиз, соттон анан соттун чечими менен иш боло берет. Парламенттик жыйында төрөган Нурланбек Шакиев депутаттарга кайрылып, бардык жыйындар ачык болгонун, эгерде кандайдыр бир коррупцияга же кылмыштуулукка шектүүлөр арабызда болсо, алар баары мыйзам алдында жоопко тартылышы керектигин эскертти. Коомчулук көрдү, түз эфирде болду, түз ободо. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Мына коомчулукта түшүнүш керек. Кыргызда карга карганын көзүн чукубайт деген сөз бар. Бирок мыйзам алдында, мыйзамдуулук үчүн бүт бардыгыбыз биз туура мамиле жасашыбыз керек. Ал депутатпы, министрби, акимби, же карапайым дыйкан фермерби. Бир Ташев деген биздин бир жараныбыз сизди 100 миллион сомду ушундай бир сурадыбы, талап кылдыбы дегендей айтты. Ушуга бир коомчулук көрсүн, бир ачыгын айтып коюңузчу, кандай ушул маселе? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ишкер Имамидин Ташевдин кайрылуусу тууралуу депутат Мейкинбек Абдалиевдин суроосуна жооп берип, буга чейин Ташев негиздеген KG Group компаниясы Бишкекке салган үйдүн жашоочулары имараттын документи бүтпөй, кызыл китеп ала албай жатышканын айтып, УКМКга кайрылышканын, мунун негизинде Ташев камакка алынып 52 миллион сом төлөп бергенин билдирди.
Ошондой эле аны УКМК кызматкерлери уурдап кетип 100 миллион сом талап кылды деген билдирүүсүн четке какты. Атайын кызматтын төрагасы төңкөрүш жасоого аракет кылган үчүн Имамидин Ташев жоопко тартууларын билдирди. Ишкер тергөө абагында отуруп, Тилекмат Гүрөнов менен бийликти басып алуу боюнча план түзгөн. Революционный настрой деген бар да. Ошол убакта победителей не судят. Ошол убакта эмне кылса да жараша берет. Кимди кандай кылса дагычы. Эң чоң неме ошол болот, позор. Бүгүнгө чейин кичине укатем. Онда туруп сен жанагы муролорду өткөрүп бербейди берип, бычагын, артын, беркилерди бүтөмө кылып берип. Тилекмат Гүрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Экөө сүйлөшүп, пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат. Ушу күнү Кыргызстанда переворот кылабыз, ушундай кылып чыгабыз, сен ушинтип айтып койсоң эл ишене берет. Мына желек чыкты, башка чыкты, давай ушуну жасайбыз деп туруп экөө сүйлөшүп атат. Бир нече күн сүйлөшүштү. Мына бүгүн биз Имамидин Ташевка ачык айтайын, издөө жарыяладык. Ал азыр бекинип башка мамлекеттердеби, же биздин мамлекеттеби биз билбейбиз. Качып жүрөт. Биз аны баары бир кармайбыз. Бүгүнбү, эртеңби, бүрсүгүнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. УКМК ишкер Имамидин Ташевка карата алдамчылык боюнча 16 иш тергелип жатканын билдирди. Бул иштер анын KG Group курулуш компаниясындагы мыйзам бузууларга байланыштуу. Учурда Ташевка издөө жарыяланды. Уланбек Тыйканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.